деп койсоңуз. Кутман таң, урматтуу телекөрөрмандар, Сапар Устулаевыз билим алуу ийне менен кудук казгандай дейт. Сентябрь көпчүлүк биздин жөжөлөрүбүз мектепте, эне карындаштарыбыз абитуриент болушуп, кайсы бирөөлөр өзүнүн кесиптик карьерасын улантып дегендей. Бул тууралуу студияга келген коногубуз менен бир жакшы маек куралы. Ооба, тааныштырып өтөлү. Ишенал Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин ректору, филология илимдеринин доктору Абдыраева Айгүл Төлөковна. Айгүлчүкө саламатсыз, Кутман таңыз менен. Саламатсыздар, Кутман таңыздар менен. Таң атпай убакыт бөлүп биздин студияга келип жакшы маек куруп берүүгө мүмкүнчүлүк тапканыңызга ыраазычылык билдиребиз. Темабыз дагы ушул, баягы билимдин сапатын жакшыртуу, күчтүү кадрлар, күчтүү мугалимдердин тарбиясын алганда гана күчтүү болот. 2023-2024 окуу жылына сиздердин даярдыгыңыздар, команданын даярдыгы тууралуу сөз баштап берсеңиз. 78 жылдык тарыхы бар уюткулуу Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети быйыл 2023-2024 окуу жылына өтө жакшы даярдыкта келдик. Биздин эң биринчи эле быйыл окуу жылына кабыл алуубуз ийгиликтүү өттү деп айтсам дагы болот. Анткени биз ойлогондон көбүрөөк студенттерди кабыл алдык да. Анткени жайында жылдагыга биз дайыма анализ жасап турабыз. Ушу жылдагыга караганда мындай мен ушундай бир көз карашта болдум да, бир абитуриенттер мындай бир агып келе жаткандай сезилди да мага. Анан биз быйыл дээрлик баягы педагогикалык багыттагы адистиктерди даярдоочу жогорку окуу жай катары негизинен 7000 студент кабыл алсак, алардын бир 6000дей ушу педагогикалык багыттагы адистиктерге келди да. Бул эмнени айтат? Бул демек ушу баягы максаттуу мугалим болом деген жаштардын, үнгүчө кыз балдардын баягы ою, ниети, максаты бар экендигин билгизди да. Анан биз дагы аларды кабыл алуу менен бизге дагы чоң жоопкерчилик жүктөлөт. Анткени биз аларды сапаттуу мектепке кайра мугалим кылып даярдашыбыз керек. Анткени билим берүү тармагынан мамлекеттин келечеги көз каранды да. Өзгөчө бул мектепке чейинки билим берүү адистиги боюнча дагы азыр көптөгөн жакшы иштер болуп атат да. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып айта кетейин, анткени баягы баланын фундаменти, билим алуу башаты бала бакчадан башталат эмеспи? Анан биз ошол жерге мындай ошол багытта, ошол тармакка көбүрөөк көңүл буралы деп былтыркы биздин окуу жылында атайын Арча Бешик жана ошол Ленин районунун тегерегинде жайгашкан жаңы конуштарда ар кандай себептер менен бала бакчага тартылбай калган балдардын да саны өтө көп. Анан ошолорго биз пилоттук долбоор өзүбүз уюштуруп, ошол 93-97 дагы бир ошонун жанындагы мектептерде ушу пилоттук долбоордо көчмө бала бакча долбоорун уюштурдук да. Анан ал жерге ушу энеталар балдарын алып келишти. Энеталарды өзүнчө бир баягы класска балдарга кандай жардам бериш керек, үйдөгү балдардын өз алдынча өнүктүрүү боюнча, билим берүүсү боюнча, же болбосо ошол бизден алган сабагын кайра бышыктоо боюнча баягы методикалык кеңештер өтүлдү. Ал эми бир класста болсо ошол биз 6 жаштагы баягы мектепке барам деген балдарды мектепке даярдадык да. Жыйынтыгында бул долбоор 3 айга созулду. Жыйынтыгында биз ошол балдардын мындайынча айтканда баягы тамга тааныбай келген балдар тамга таанып окуп калганы бизди өтө кубандырды да. Мектепке даярдыгы жакшы болбой? Анан ошо буюрса сиз айткандай бул жаңы окуу жылдын башталышы менен дагы бизде көп алдыдагы максат ниеттерибиз эң негизгиси ушу жаштарга, биздин студенттерге бир сапаттуу билим, татыктуу тарбия берели деген эле баягы иштин үстүндөбүз да. Мындайча айтканда күнү түнү деп айтсам туура болот. Ал эми учурда кабыл алуу уланып атабы? Мисалы үчүн чет өлкөдөн келген дагы студенттер бар. Аларга кабыл алуу кандай болуп атат? Анан докторантура, магистратура степени боюнча. Бизде кабыл алуу негизи бакалавр боюнча 4 турдан турган, кошумча 5-чи турду ачып берген. Бул август айында аяктады. Ал эми колледжге болсо 3 тур болчу. 4-чү тур баягы 1-2-3 күнгө эле ачылып, анткени каалоочулар аябай көп болду да. Баягы учурунда ар кандай себептер менен кире албай калгандар, алар үчүн 4-чү сентябрдан 6 сентябрга чейин ошо 4-чү тур уланып, ал жерден дагы бизге баягы келген балдарыбыз болду. Ал эми азыр ошол менен 2 багыт токтоду дагы.
азыр учурда биз кабыл алуу дагы эле жүрүп атат чет элдик студенттер үчүн 15 октябрга чейин жүрөт. Ал эми PhD докторантура боюнча да былтыр биз лицензия алганбыз, базалык докторантура дейбиз. Аган токтом боюнча 10 октябрга чейин кабыл алат. Жана ошондой эле магистратурага дагы кабыл алуу азыр жүрүп жатат. Мындайынча айтканда, эгерде мен азыр эле өзүм айттым 7000 студент кабыл алдык десек, азыр кабыл алуу уланып атат, дагы биздин ушу бизге келген студенттердин саны өсөт. Жакшы. Эл аралык байланыш болгондо сиздер канча университет менен тыгыз байланышасыздар? Дүйнөлүк билим берүү мейкиндигине чыгуу биздин негизги максаттарыбыздын бири. Ал үчүн биз чет элдик биздин жанагы университеттер менен тыгыз байланышта иштейбиз да. Анткени аларсыз биз эч качан мындай дүйнөлүк рейтингге чыга албайбыз, өзүбүздү тааныта албайбыз. Бул жерде академиялык мобилдүүлүктү дагы сөзсүз ишке ашырышыбыз керек. Анткени биздин студенттер баягы биздин эле университетте билим албастан да чет мамлекеттерде дагы жана exchange of students дейбиз, ошондой бир долбоор бар. Ошол аркылуу бир семестр кээде бир 2 семестр окуп келген учурлар болот да. Анан бул жерден бир жагынан тажрыйба алмашуу, экинчи жагынан ошол жактан дагы алар өзүнүн билим алып аткан билимин дагы чыңдашат да, практика жүзүндө, теориялык жүзүндө. Биз негизинен бир 100дөй чет мамлекеттеги жогорку окуу жайлар менен кызматташабыз. Эми алардын ичинен бул бизде эгерде 9 институт, 5 факультет, бир 4-5 колледжибиз бар болсо, ошолордун баары ушул байланыш менен иштешет, эл аралык. Алардын ичинен бир 50дөйүн деп айтсам болот, мындай тыгыз иштешебиз да. Алар бизге ушу конференцияларга чыгышат, же болбосо жанагындай мугалимдердин квалификациясын жогорулатуу боюнча, азыр мен айткан ошо академиялык мобилдүүлүктү ишке ашыруу боюнча, жана ошондой эле мына биз жакында эле Корея эл республикасындагы Күнжөн университети менен кызматташып баштаганбыз. Ал жерден бизде география, экология дагы адистиги бар. Атайын ошол экология адистиги боюнча алар азыркы экология көйгөйлөрү боюнча бир долбоорду ишке ашыруу үчүн бизге келишип, биз мындайынча айтканда бир жумушчу топ түзүп койдук да. Анан келерки жылдан баштап ушул долбоор койка эл аралык проект боюнча буюрса мындай ишке ашканы турат да. Анткени азыр алар дагы ошол экология жаатына ушул биздин мамлекет менен чогуу бир мындай изилдөөлөрдү жүргүзүүгө кызыктар болуп атышат. Андан сырткары дагы көптөгөн бизде көп эл аралык мындай айтып берүү кыйынга, аны кыска убакыттын ичинде кызматташуу өтө жакшы да. Эл аралык кызмат болгондон кийин демек студенттердин деңгээли да ошо эл аралык деңгээлге ылайык болуш керек. Окутуу усулдары тууралуу дагы жылдан жылга өзгөрүү, жылдан жылга баягы заман өзгөрүп атат. Жылыштар. Окутуу мен дагы мактануу менен айта кетейин, дагы бир жолу биз жанагы STEM предметтери боюнча мугалимдерди англис тилинде даярдап атабыз. Анткени бизде азыр бул биздин бир эле Бишкек шаарында эмес, региондордо да эл аралык мектептер ачылып атат. Окутуу англис тилинде жүргөн. Анан ошол жерге дагы мугалимдердин таңсыздыгы дайыма биздин эми бизде баягы англис тилинде даярдалбагандыктан бизден сурашпайт, бирок дайыма таңсыздык бар да. Бирок практикага сурап жүрүшөт. Биз ошол 3 группаны атайын ошо студенттерди тандап алып, химия, биология адистиги, физика, математика, информатика жана башталгыч класстын мектептерин баягы барчу келечек мугалимдерибизди даярдоону англис тилинде жүргүзүп атабыз да. Быйыл биринчи пилоттук долбоор катары алдык. Мен ойлойм, бул биздин долбоор дагы жакшы ишке ашат. Муну менен биз баягы мектептерге бир эле кыргыз, орус тилдеринде эмес, англис тилдеринде да мугалимдерди берүүгө уже мындай шарттар түзүлүп, жолубуз ачылып атат. Жакшы. Анан ошол педагогика багытындагы контингенттин сапатын жакшыртуу үчүн дагы кандай иштерди кылып келесиздер? Биз негизги жогорку окуу жайын бирден бир талабы бул сапаттык курам. Сапаттык курам бизде кээ бир адистиктер боюнча бир 80%га чейин бар да. Мындайынча айтканда, эгерде 10 мугалим болсо, онун бир 8-и профессор, доцент окутуучуларыбыз. Анан биз жаштарды илимге тартуу боюнча дагы мынакей өзүбүздө былтыр PhD базалык докторантура ачылган.
былтыр 6 багытка лицензия алсак, быйыл дагы кошумча 5 багытка алдык. Ошо менен биз өзүбүздүн сапаттык курамды дагы жана ошондой эле мамлекетте дагы башка окуу жайларда деги эле жаштарды анын ичинен ошо илимге тартуу максатында ушул жакшы иштерди жүргүзүп атабыз. Азыркы кабыл алынган илим мыйзамы боюнча, мынакей 8 августта кабыл алынды. Ал мыйзам боюнча ошо PhD докторантура бул окумуштуулук даража, мындайча айтканда илим кандидаты менен теңделгени биз үчүн дагы, мугалимдер үчүн дагы өтө кубанычтуу болду. Мен ойлойм, муну менен биз сапаттык курамды дагы чыңдайбыз да. Анан жогоруда айтпадыңызбы, былтыркыга салыштырмалуу быйыл студенттердин саны көп депчи. Мугалимдердин жетишсиздиги жаралган жокпу сиздердин университеттерде студенттерге карата? Кандай болуп атат? Аларды мугалимдик кесипке кызыктыруу? Туура айтасыз, биз баягы мектептерге мугалим жетишпейт деп эле ошо таңсыздык бар деп эле айта беребиз. Бирок быйыл жана мен жогоруда айткандай студенттер көп келгенине байланыштуу биздин мугалимдерибиз кыскармак түгүл, кайра ушу мугалим көп, ушу өзүбүзгө мугалим жетпей отурабыз да. Мындайынча айтканда жанагы айтат го, өтүкчүнүн өтүгү жокпу кандай. Ошол сыяктуу биз азыр бир кээ бир адистиктер боюнча ушул учурда дагы ушундай бир абалда турабыз да. Анан эми аны биз негизи мыйзам боюнча бакалавр адистигинде бүткөндөрдү ала албайбыз, магистратураны бүткөндөрдү биз өзүбүз издегенибизде алардын баары эле жумуш менен камсыз болгондор же болбосо баягы мектепте иштеп атып анан магистратураны сырттан окушат. А биздин өзүбүздүн мисалы үчүн бир эле мугалимдикке таңсыздык эмес, бизде пландоо финансылык бөлүм бар да, ал жерде ушу бизге бир штаттык бирдик вакансия жаралды жазында. Анан мен өзүбүздүн бүтүрүүчүлөрдү экономика багыты боюнча чогултуп, ушул жерге бизге бир штаттык бирдик бар, иштечүлөр барбы десем, ошол бүтүп аткан студенттердин баардыгы дээрлик баары тең жумуштарды таап алышыптыр да. Эми алардын көбү эле азыр мен сурасам, ошол банктарга жумушка орноштук, практика барганда калганбыз, биздин бара турган жерибиз бар дейт да. Анан ушундай буюрса бул жанагы университеттин рейтинги дагы жумушка орноштуруу менен баягы аныкталат эмеспи? Мен бул жагынан дагы кубанычтуу. Бизге болбосо дагы биз ушул башка тармактарга ушу сапаттуу адистерди берүүдөбүз деп. Ар бир кесип ардактуу, бирок ардактуулардын ардактуусу бул мугалимдик кесип. Ишиңиздерге ийгилик каалайбыз, бар болуңуздар. Келечек, мамлекеттин келечеги сиздердин колдо десек туура эле болот го дейм. Бар болуңуз. Рахмат. Чоң рахмат, ардактуу телекөрүүчүлөр. Бүгүн бизде конокто филология илимдеринин доктору Айгүл Абдыраева болду.